Саламатсыздарбы, чындыктын көрөрмандары, эфирде кырдаал берүүсү. Аны мен Жумагүл Абдурайымова алып барамын. Кереметтүү өлкөбүздүн келечегине кайдыгер эмес болсоңуз, анда биз менен бирге болуңуз демекчимин. Кырдаалдын алгачкы коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын сатирик Рахман Разыков агайыбыз болмокчу. Куш келиптирсиз агай биздин студиябызга. Биринчиден, бул силердин студиядагы мен эң биринчи конок экенмин. Анан каналдын аты дагы чындык деп бүгүн Кыргызстандагы аябай жок болуп аткан нерсени коюпсуңар. Биз чындыкты издеп жүрөбүз баарыбыз. Чыгармачылык ийгилик болсун. Элге жеткен чындыкты чырката айтып тургула. Рахмат. Агай, алгачкы суроо мындай болсун. 6 октябрда өлкөбүздө 3-чү жолу бийлик алмашуу болбодубу? Кээ бирөөлөр аны жөн гана төңкөрүш болду десе, кээлери чыныгы революция болду дегендер да жок эмес. Кандай болгондо да ошол аталган революция өз максатына жетти деп ойлойсузбу? Мен мынтип айтат элем, бул жеткен жок. Себеби дегенде ошол максатка жетпей калган, ошол жерге кыйкырып жүрүп, күнү түн уктабай жүргөн жаштар бүгүн булар ошону сезип атат. Булар дагы алданып калган окшойбуз. Биз ушуларды кетсин деп, ушулар бийликке келбесин, иллюстрация деп жүрбөйбүзбү? Бийликтеги адамдар тазалаш керек, алмаштырыш керек деп. Бүгүн алмашкан жок. Алмашкан жок. Бүгүн кайра ошо боюнча кетип бартабыз. Бийликтегилердин атын алмаштырып койдук. Заты ошо боюнча эле калды. Ошол чырдын чыгышына себепчи болгондор бүгүн кайра кызмат кылып атышат, эртеңки шайлоого иштеп берейин деп. Бүгүн бир кызыктай шарт түзүлүп калды. Ошол жерге чыккан эл биринчи бийлик алмаштырабыз деп чыккан жок. Алар жана шайлоодогу адилетсиздик, шайлоодун жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар, доошторду сатып алуулар, адимий ресурстун иштегени, ошонун жыйынтыгын тааныбайбыз деген талап менен чыгышкан. Анан буга айтканда бийликтен жооп болбогондон кийин караңгы киргенде бул талап башка нерсеге өтүп кетти дагы. Анан президент кетсин, бийлик алмаштырабыз деген талаптар чыгып кетип, аркасында ошондой болуп калды. Биз кыргыз эли чындыкты издеп, адилеттүүлүктү издеп, ошону орнотобуз, адилеттүү мамлекетте жашашыбыз керек деп изденип келебиз да. Биздеги болуп өткөн бийлик алмашуулар бүтүн дүйнө бүгүн карап таң калып карап отурушат да, бул кыргыздар мынча тез алмаштыра берет. Беларустар 2 ай бою митингге чыгып, миллиондогон адамдар бийликти алмаштырган жок. Биздин кыргыздар кечин десе эле элдер уктап атканда түнкү саат 3-тө ак үйгө кирип барып, мурдагасын кууп чыгып, жаңысын орнотуп коюшту. Биздегидей бийлик алмашуу менимче дүйнөдө жок болсо керек. Мен ошол убактарда ошол жерде элем. Аянтта түнү болгон жанагы ызычуу тополоңдорду шыпырып тазалап эрте менен. Анан эчтеме болбогондой шаар жашап атат. Ак үйдүн жанынан автобустар өтүп атат, маршруттар өтүп атат, таксилер жүрөт. Ош базарында иштегендер алар билбей эле калыптыр бийлик алмашканчы. Себеби 300-400 метр аралыкта базар иштеп атат. Кечинде эмне болду экен деп сурап коюшат. Ушундай бир дүйнөдө жок бир бийлик алмашуунун формасы болду да. Ошол мыйзам бузууларга барган 3 партия, бул Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партияларынын 90 депутаты мына ошого себепчи болгон. Булардын тааныбайбыз, булардын шайланганын дагы тааныбайбыз, өздөрүн да тааныбайбыз. Булар негизги себепчилер ушулар болду эле. Бүгүн мына максатка жетпей жеткен жокпу деп атабыз. Бүгүн ошол бийлик алмашууга себепчи болгон, элдерге жанагындай бир жек көрүндү болуп калган ошол депутаттар азыркы бийликтин шайлоодогу штаб башчылары болуп, дайындалып,
эртеңки шайлоодо кызмат кылабыз деп чуркап жүрөт. Депутаттык мандаты бүтсө дагы кайра узартып алышып, кийинки шайлоого чейин биз иштей беребиз деп, ошо бийликтин эң башкы бутагында ошол кечээ эле эл нааразы болуп аткан кишилер кайрып отурушат. Акыркы учурларда кыргыз саясатында жаштар менен улуу мундун ортосунда чоң бир ажырым пайда болгондой да. Ошол нерсени сиз да байкадыңызбы? Бул суроого мындай деп жооп берейин. Байкалып атат. Байкалат анан ар бир кадамда эле жаштар келсин, улуу мундун өкүлдөрү кетсин, жаштар келсин деп эле кыйкырыктарды угуп атсаң, өзүңдү өзүң мындай ашыкча сезип кетет экенсиң да, личный мынбы, эмнеге бизди кетсин деп кыйкырып атат деп. Бул менимче бир аз туура эмес нерсе. Себеби дегенде улуу адамдар дайыма акыл, дайыма көсөм, баягы жол таппаган жерден жол көргөзгөн, акыл насаат айткан муунду бүгүн кетсин, жаштар келсин деп атканы менимче туура эмес. Анын бир топ себептери бар да. Мен башканы коеюн, өзүмдүн эле мына багытымда, маданият жаатында, сатира жаатында айтайын. Бүгүн мен кетип ордума жаш балдарымдан бирөөсүн коюп койсом, ар бир айдын алтысы деген долбоорду жазып, сактанаштырып, ай сайын элге күлкү тартуулап тур деп. Эч кимиси буга макул болбойт. Себеби алардын андай тажрыйбасы жок. Анчалык даремети жок. Муну көтөрүп кете алышпайт. Анан башка жанрда деле ошондой болот го деп ойлойм да. Эгерде баардык улуу муундагылар кетип калсак, анда жаштар келип бүгүн кайсы нерсени көтөрүп кетет да, билбейм, кайсыны ишке алга жылдырып кетет. Туура, ичинде өтө татыктуу, таланттуу балдар дагы бар, бирок улуу муунду баарыңар кетип калгыла, жаштарга алмаштырабыз дегенде мен кошулбайм да, бул туура эмесирээк нерсе. Мисалы үчүн мына биздин жаныбызда 1,5 миллиард калкы бар Кытайда 50-ге чыкмайын жогорку бийликтин эшелонуна кабыл албайт да. Себеби адам 50-ге чыккандан кийин, 50-ден өткөндөн кийин гана акыл эси бир мындай тунук болуп, бирдемени чечим кабыл алганда, ойлонуп кабыл ала турган деңгээлге жетет экен да. Ошон үчүн бул улуу адамдарга мамиле бир аз башкачараак. Башка мамлекеттерди карайлык. Америкадагы мына шайлоо болуп, 78 жаштагы киши президент болуп келди. А жерде эмнеге жаштар келбей атат деп кыйкырган эч ким көрбөй атабыз да. Биз эмнеге эле биз эле кыйкыра беребиз билбейм. Кыскасы улууларды сыйлашты билишибиз керек. Ошондагы ушунун баарына сиздин оюңузча бир эле жаштар күнөөлүү болуп жатабы? Жок, мен такыр эле жаштар күнөөлүү деген жокмун. Эки жагында тең бар. Мындай да, жаштар өтө узак күтүштү да. Ошол улуулар, аксакалдар мамлекетти туура жолго алып барат. Ошолар бизге жумуш менен камсыз кыла турган мамлекет түзөт. 30 жылдай күтүштү дейликчи, эгемендикти алгандан бери. Бирок биздин саясатчылар, улуу муундун адамдары аны камсыз кыла албадык. Тескерисинче, ар кандай шайлоолордо, ар кандай партияларга, ар кандай президентке талапкерлерге ушул аксакалдар, улуу мундун өкүлдөрү бата берип, ушуну шайласаңар жаңылбайсыңар деп, анан ошонун аркасынан жаштар ээрчип, ошолорду шайлап жүрүп, жыйынтык чыкпагандан кийин анан жаштар ишенбей баштады окшойт да. Силер кое тургулачы, эми өзүбүз чечейлик биз. Эми биз айткандай болот, силер айтканды уктук эле, эчтеме болгон жок деп, менимче бул эки жактан тең бар да. Ошон үчүн улуу муунда дагы күнөө бар. Көсөмдүк кылып туура жолду көрсөтө албаганыбызда күнөөбүз бар. Эки жак тең бар. Ошон үчүн муну бир жактуу карап, бирөөнү актап, бирөөнү жамандагандан алысмын. Бирок кандайдыр бир ушул маселени чечкенге
бір жол издеп көрішіміз керек та. Аны ұқпасақ болбайды. Бүгін қаншалық ақылды, қанша тура жолда айтса дағы балдар ұқпай жатқаны мені таңғалдырып жатады. Мисал үшін интеллигенттердің ассоциациясы деп қойылып, 200-ге жақын өте чоң саясатшылар, ақсақалдар бір талапкерлігін қолдап чечим чыгарышты, ертеңгі шайлоодо. Аны жаштар угуп атабы. Жаштар ушундай экен, ушу жолду басайлык деп атабы бүгүн. Антип айтышат. Алар өздөрүнүкүн биз айткандай болот деп атат. Деги негизи мындай, өзү мен ар кимдин тандоосун сыйлаймын да. Ар бир адам тандыганга укуктуу. Анан бирок ошону бир маданияттуу жол менен кандайдыр бир туура бир жолдо алып барууну бүгүн мен сурана элем да. Жаштардан дагы, улуулардан дагы биз кандайдыр бир саясий атаандаштыкты жогорку деңгээлде маданияттуулук менен жүргүзсөк, бүгүн өкүнүчтүүсү мына ушундай нерсе социалдык тармактарда болбой атат. Агай, идеалдуу саясатчы деген кандай сапаттарга ээ болуш керек өзү? Деги эле сиз кандай саясатчыны баалайсыз? Мындай да, саясатчы деген биринчи туруктуу көз карашы бар, системалык түрдө максатка жетиш үчүн үзүрлүү эмгектенген, бир жактан экинчи жакка секире бербеген, өзү бир туруктуу партиясы бар дейиликпи, туруктуу көз карашы бар деген. Анан кийин эң башкысы мыйзамды сыйлаган саясатчылар мага жагат. Эмне үчүн мыйзамды сыйлаган? Себеби мыйзам деген бул коомдун бир мындай жашоонун шарттарын макулдашылып жазылган бир мындай макулдашууда коом, ошону баш мыйзам деп коебуз, конституция деп коебуз. Аны эч ким бузганга укугу жок. Ал эми саясатчы биринчиден ошону өтө сыйлаш керек да. Эгерде саясатчы мыйзамды сыйласа, бул мени сыйлагандыгы, бул сени сыйлагандыгы. Эгерде саясатчы мыйзамды сыйлабаса, анда экөөбүз тең сыйлабаган болуп эсептелет. Ошон үчүн мен эң башкы сыйлаган кишим бул ушул мыйзамды өтө бийик, ыйык туткан, аны бузбаган саясатчыны сыйлайм. Эгерде саясатчы мага жакпайт экен деп мыйзамды каалагандай буза берсе, анда ал саясатчы да мага жакпайт. Мына жер иштебей туруп турсун, анан кийин иштетебиз дей турган болсо, анда мага жакпайт. Ошон үчүн эң башкы баягы мындай критерий деп коелук, саясатчынын бул мыйзамды сыйлагандыгында. Дагы бир суроо агай. Шайлоолор башталганда эле саясатчыларыбыз бири-бири менен кошулуп тандемдерди түзө башташат. Мисалга алсак, жакында эле Өмүрбек Бабанов Садыр Жапаровду колдооруун билдирди. Ушул сыяктуу биригүүлөргө кандай баа бересиз? Эми бул мындай нормалдуу эле көрүнүш. Шайлоого барарда кандайдыр бир тандемдер түзүлөт, чогуу барабыз дейт. Жеңип чыксам сен баланча кызматта болосуң, мен баланча кызматта боломун дейт. Эми мунун баардыгы эскиче эле, ошондой эле. Башкача эчтеме ойлоп табышкан жок. Анан ал бир күнү Калмаматов деген жаш саясатчы президенттикке талапкер ал дагы. Ошол аябай жакшы айтты болуш керек. Мен андан башкача сөз таба албай атам. Неге сиз да бирикпейсиз деди эле. Мен бетим бар да, мен кантип биригем. Мен убагында Бабановду ат алган, банкты рейдерлик басып алган деп айтканмын. Эми ошолордун баарын андай кылбаган, эчтеме кылган эмес, мыйзам бузган эмес деп мен кантип айтам. Менин бетим бар да, бетим жок болгондо биригет элем деди. Эми менимче ошол жигит туура баа берди. Анан башкача кылып айтканга болбойт. Рахмат. Адахан Мадымаров мырзанын Москва жергесине болгон иш сапарын
өз агасын агалай албаган, бирөөнүн агасын сагалайт деп сындап жаткандарга кандай пикир билдирет элеңиз? Мен де окудум бул жөнүндө. Биринчиден мындай да, биринчиден Мадымаров биринчи эле аяка Мадымаров барган жок. Аяка биринчи биздин тышкы иштер министрибиз барды. Анан ал кыргызча жооп бере коем деп кагуу жеди. Анан артынан Ташиев барды. Эч ким кабыл албай коюп, анан мигранттар менен жолугуп келди. Анда эмнеге айтышкан жок, агасын агалай албагандар Москвага сагылап барды деп. Эмнеге эле Мадымаров ал биринчи жолу барган жок, ал дайым эле ошол жактагы убактылуу иштеп жүргөн биздин балдар кыздар менен алардын чакыруусу менен барып жолугушуп өтөт. Ошондой эле жолугушкан барган шайлоодон кийинки акыбал боюнча. Анан Москванын журналисттери ошондой бир пресс-конференция өткөзүп бериң деген алар менен жолугушуп өттү. Менимче өтө жакшы деңгээлде өттү. Аны антип бирөөнүн өзүнүн агасын сагалай албай, бирөөнү сагалайт дегенге жармаштырганга такыр мүмкүн эмес. Себеби дегенде биз Россия менен дайыма чогуу жашайбыз, чогуу иштейбиз. 1 миллион кыргызыбыз ошол жакта жүрөт. Негизги инвесторлор ошо Россиядан жөнөткөн биздин балдар кыздардын акчалары мамлекетке бүгүнкү акча болуп, инвестиция болуп келип аткандар. Анан ошолорду эстен чыгарып коюп эле анан кийин кабыл алып сүйлөшүп койсо эле кыйкырып жатып калган менче туура эмес да. Адахан Кимсанбаевичтин орус тилинде берген маалымат жыйынындагы чыныгы кыргыз болуу үчүн алгач орус болуу керек деп айткан сөздөрү соц тармактарда абдан катуу талкуу болуп жатат. Ушул сөздөрдү кандайча чечмелегенге болот? Эми бул мындай да, бул биринчи жолу болуп аткан жок. Бул көптөн бери келаткан ушундай бир технология. Буга чейин далай сөздөрдү ошо контексттен алып алышып, анан Мадымаров мынтип айткан, мындай деген ушундай бир маалыматтар таратылып жүрөт. Азыр ошол өзгөргөн жок. Туура ал сөздү айтканда өтө бир чоң башка бир максатта, башка бир нерсе жөнүндө сүйлөп атканы айтылды. Аны бардыгын эми көрүүчүлөр YouTube'дан ошол каналдардан кирип көрбөйт. Анан биздин мамлекеттик каналдар ошону бир жерден жулуп алып туруп эле ошол жерин көрсөтүп, элге угузуп коюп туруп, Мадымаров мынтип айтты дейт. Анан ушу менен кандайдыр бир улутка бир доо кетирип атат дегендей кылып айтат да. Аны эмне үчүн айтты? Аны ушул биздин мамлекетте орус тили канчалык деңгээлде силер сүйлөйсүңөр, канчалык деңгээлде билесиңер деди. Суроо ошондой болгон. Мадымаров ошого айтты. Бизде азырга чейин ушул орус тил аркылуу орус маданиятын дүйнөлүк көп бир маалыматтарды интернет колдонуучулар орус тили аркылуу познавать этип, орус тили аркылуу биз бүтүндөй дүйнө менен кандайдыр бир маалыматтарды алып турганга ушундай бир мүмкүнчүлүгүбүз болот. Кыскасы биринчи кыргыз болуш үчүн орус болуш керек деген бир мындай тамаша иретинде айтылган сөздү бүгүн ушундай кылып жеткизип атышат да. Эми мындай ойлонгон адамдар, билген адамдар бугондой деле маани бербей атат, бирок кээ бир мындай ушундай уккусу келгендер ошону бир чоң бир маселе кылып чыгып атат. Себеби биздин мигранттар бүгүн Россияда иштеп атса, ал сөзсүз орус тилин билиш керек болуп атат да. Анан биз кыргыз эле болуп турайлык, башка эч кимди тааныбайбыз, биз ошол жерде жүрө беребиз, кыргызча эле өнүгө беребиз десек, бул жаңылабыз бизчи. Бизде азыр көп ишканаларда мисалы үчүн орус тилинде алып барылат иш кагаздар. Аны канча жылдан бери кыргызча кыла албай атабыз. Себебин которо турган сөздөрүбүз жок экен. Медицинада, технология, башка бир илимде бул сөздөрдү биз таба албайт экенбиз. Анда кыргызча сөздөр жок экен. Анан айда жоктон ушуну колдонуп келатабыз. Эми бул жөнүндө бир мындай тамаша иретинде айтылган сөз болчу да.
ЛТР каналынын Күн маек программасынан Нышанбек Кочкоров деген журналист агабыз аксы окуясына Адахан Мадымаровду түздөн түз күнөөсү бар деп айтпадыбы? Ушул сөздүн канчалык чындыгы бар? Мындай да кече интернеттен бир маалымат окуп калдым. Улуу отамекендик согуштун чыгып кетишине дагы Мадымаров Гитлер менен сүйлөшүп алып, анан кол койгон экен дагы ушул согуш башталган эмес да. Эми 18 жыл мурда болгон окуяны алып чыга коюшуп эски сандыктан бир тараптуу ошондой жалганды таратып, анан элдин кыжыры келип, анан кийин алар көтөрүлүп чыгып, анан ушундай болгон деген маалыматты берди. Эми эл мүмкүн унутуп калган чыгар. Биз ал убакта ошонун баардыгын чогуу кошо карап жүрүп, ол маалыматтар жасалган, ал эфирден кеткен мурда эле. Анан баарын билебиз кандай болгонун. Буга жоопту ошол Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров аябай сонун кылып туруп жооп жазды. Ал айтып атат: Нышанбек мырза, сиздин кандай экениңизди, бул маалыматтарды ошол маалда кантип жасаганыңызды, ошол маалдагы бийликке сиз кандай кызмат кылганыңызды биз жакшы билебиз. Каалаган жерге чакырсаңыз, биз аксели барып туруп сизге жооп бергенге даярбыз. Адахан Кемсанбаевичти, Мадымаровду сиз бул окуяга аралаштырбаңыз деп ушу Бекназаровдун уулу Руслан аябай жакшы кылып туруп жооп берген. Менимче бул атайлап жасалган нерсе. Азыркы бийликке бул өтө уяттуу нерсе. Мамлекеттик канал, коомдук каналды ошону колдонуп, эртең көзүнүн оппонентине кандайдыр бир жала жабуу, кандайдыр бир нерселерди алып келип ошого чаптап, ошону күнөөкөр кылып көрсөтүүгө кылган аракети бул азыркы бийликке мындай бир айырып келбейт. Бул жакшы эмес нерсе. Кийинки суроо мындай экен. Садыр Жапаров Баткен областына барганда Тажикстан тарапка бир да метр жер берилбейт деп айтты эле. Айтканынан 10 күн өтө электе эле тажикстандык жарандар биздин аймакка базар ачып, соода сатык иштерин жүргүзүп жатышканын кандай түшүнүүгө болот дейт. Эми мындай да, бул чегара маселеси канча жылдан бери чечилбей ызы чуу менен келатат. Бул бардык президенттердин маалында эң чоң көйгөйдүн бири ушул чегара маселеси да. Анан 1 метрде кире албайт, мен айтып койдум деген менен бул маселе чечилбейт. Ал жөн эле бир мындай популисттик сөз. Чегара дегенде эле Мадымаров казактар менен болгон чегараны саткан, койгон деген бир сөздөрдү алып чыгышат да. Кече Орустун бир жакшы бир саясатчысы мындай деген сөз айтты да. Мадымаров ошол казактар менен болгон чегараны ошондой бир макулдашуу менен бүтүрбөгөндө мүмкүн бүгүнкү Карабактагыдай казактар менен кошулар менен ызы чуу чыгышы мүмкүн. Эгерде Армения менен Азербайжандарда да ушундай саясатчы болгондо, азыркы чыр болуп согушуп аткан жерди чечип койгондо, бүгүнкү чыр болбойт эле депчи. Ошон үчүн биз узараак карашыбыз керек да, карашыбыз керек. Бул чегараны бир тараптуу иш кылсаң эч ким чече албайт. Бул сөзсүз эки жактын тең макулдашуу менен, сүйлөшүү жолу менен чечиле турган нерселер да. Анан мен айтып койдум, 1 метр эч ким кирбейт дегенге андай сөздөрдү менимче айткан туура эмес. Кийинки суроого өтсөк, президенттикке талапкерлердин дагы бири сиздин досуңуз, кесиптешиңиз Жамбыл Камчиев мырзанын Кыргызстандын көйгөйүн чечүү үчүн өтө көп акча чыгарышыбыз керек. Бизде акча аз болуп жатат деген угуп калдым. Өлкөбүздү өнүктүрүү ушунчалык оңойбу? Акча басып чыгаруу аркылуу эле жыргап жашап калабызбы? Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми андай эмес да, себеби акча бул кагаз. Эгер ошондой болсо, анда өтө көп чыгарып туруп, баарыбызга 1 миллиондон таркатып койсо боло берчү деп айтып атат да менин досум. Илгери
Өзбекстанда купон деген bir кагаз акча чыккан. Аны билишет бардыгы. Ал ошончолук көп чыккан, ошо Жамбыл айткандайчы. Жана маршрутта автобуста иштегендер кечке чейин элдердин ары бери ташып, анан акча чогултуп үйгө келип, таң атканга чейин бала чакасы менен акча санап, бир бөлө миллиондор да купондорчу. Уктабайт экен, анан эрте менен апарып тапшырат экен. Анан тапшырыш үчүн банктын жанына капка салып көтөрүп барат экен. Мындай бир анекдот чыккан. Бирөө бир издеп жүрөт дейт. Мына бурчакеме бир кап акча койдум эле. Ким көрдү? İçindeki akçasını alıvergile, bирок kapты бергиле депчи. Көрсө кап içindeki акчадан да кымбат турат экен да. Эгер кагаз акча Жамбыл досум айткандай ошончолук көп чыгып кете турган болсо, ошондой акыбал пайда болот да. Акча өзү канча болуш керек? Акча бул мамлекеттин золото валютный фонд деген бар. Алтын валюталык фонду бар. Ошол жерде канча болсо, ошонун эквивалентине жараша акча чыгыш керек. Мисалы үчүн бүгүн Кыргызстандын алтын валюталык фонддо 2 миллиард 200 миллион доллар акча турат да. Ошонун эквиваленти бул нак акча чыгыш керек, бирок бизде 1 миллиард 100 миллион долларга гана тең кагаз акча айланууда жүрөт. Эмне үчүн ондай? Өзү 2 миллиард 200 миллион долларлык акча чыгыш керек эле. Бизде акчанын курсу жасалма кармалып турат. Акчанын курсу түшүп кетип баратканда, нарыкта турган акчадан интервенция деп коет, 300 миллион, 400 миллион, 500 миллионго чейин алып рынокко ыргытып отуруп, биздин сомду жасалма кармап турабыз. Эгерде ушу сомду жасалма кармабай, өзүнүн базардагы баасын канча болсо ошончо кылып кой берип койгондо, анда бизде 2 миллиард 200 миллион долларга эквивалентке тең келе турган акчабыз болмок дагы, Жамбыл айтмакчы, көбүрөөк акча болмок да. Бирок анда эркин багы плавающий курс деп коет го, акчанын валютага салыштырмалуу. Мисалы үчүн Өзбекстандык ошондой, Казакстандык ошондой. Ал жасалма эмес, ал канча болсо ошого тең келип тура берет да. Мындай шартта жакшыраак болмок, бирок өкмөт антип андай кадамга барыштан коркуп, ошондо жанагы жарым акчаны чыгарып, жарым акчаны запаска кармап турушат да. Акча түшүп кеткенде биз бул акчаны салып, сомдун курсун көтөрүп турайлык деп. Ошон үчүн менин досум айткандай, каалаганча кагазды чыгарып койсо эле, биз баарыбыз бай болуп жатып калбайбыз. Ал мүмкүн эмес. Бул өтө татаал мындай бир механизмдер аркылуу өтөт да. Агай, сизге эркин микрофон берели. Элибизге, өлкөбүзгө кандай каалоолоруңуз болсо айтсаңыз болот. Мен нени каалайт элем? Мен мынау соцсеттеги көрүүчүлөр, комментарий жазып аткандар, бири-бириңерди сыйласаңар. Ал жазылган сөздөрдү улуулар окуйт. Апаң окуп калышы мүмкүн, карындашың окуп калышы мүмкүн. Ошондо бир этияттанып, бир маданияттуу жазсаңыздар. Шайлоодо кимди колдосоңуздар, ал силердин ишиңер. Сен аны, сен муну колдо деп эч ким айтпайт. Жөн эле бир комментарий жазганда, мисалы үчүн, Оштун баары баланчаны колдойт деп жазасыңар. Сен жөн эле өзүңдүн атыңдан жаза бер, мен колдоймун деген. Кара суунун баары колдойт дейт. Кара сууда 220 000 шайлоочу бар да, мисалы үчүнчү. Алардын атынан эмнеге сүйлөйсүң, сен өзүңдүн атыңдан жаз, мен колдойм деп болду. Анан сөзсүз эле кырылышып, душман болуштун эмне кереги бар? Шайлоо өтөт, бүтөт, кайра эле биз калабыз. Же шайлоодон утулгандан кийин же уткандан кийин бир жака кетип калабыз, бул жерде калабыз да. Ошон үчүн бир саясий маданиятты бир бийигирээк болсок. Мен ушуну каалайт элем. Мен бир мындай кызык ушу студияга келатып, мындай бир нерсе болуп калды. Менин окуучум, элдин баары жакшы тааныйт. Талант Анарбаев деген коодул жигит бар.
Анан талант мурда бул Мадымаровду колдоп жүрчү. Азыр Садыр Жапаровдон башка президент болбойт деп жазып жүрөт. Аны окусаңар керек. Анан эми бул анын тандоосу. Мисалы үчүнчү, ар бир адам өзүнүн көз карашын айтканга, лидерди тандаганга укугу бар. Мен жөнү телефон чалып сурадым да. Эмнеге көз караш өзгөрүп кетти? Талант балам. Мен сени 20 жыл ушул саясатта сатирага жазып, элдин астына алып чыгып дегендей ушинтип келди керек. Бүгүн экөөбүздүн көз карашыбыз эки жакка болуп калды. Сен эмне үчүн Садыр Жапаровду колдоп атасың? Мүмкүн мен билбеген бирдемеси бар окшойт. Сен ошону айтып берчи. Мен бүгүн эфирден ошону айтайын деп атам. Десем, Талант мага мынтип айтты. Садыр Жапаров Баткенде чегараны чечем деди дейт. Аны мен айттым, кайсы президент чечем деп айтпады эле. Бардык эле президенттер чечем деп атпайбы? Десем, ал коррупция менен күрөшөм деди. Коррупция менен баары да күрөшүп атпайбы? Дагы эмне деди эле? Десем, билбейм, ошондой мен жүрөгүм ошону шайла деп атат дейт. Анан кумтөрдү көтөрүп чыккан. Жакшы, кумтөрдү көтөрүп чыккан билебиз. Бирок кумтөрдү албайм дебеди кайра. Ал уже бүттү, ал кумтөр темасы жабылды. Дагы эмне үчүн колдойсуң? Садыр Жапаров дедим, эмне иш кылган эле өзү? Депутат болуп турган, да кумтөрдү көтөргөндөн башка да кандай нерсени айтты эле? Кайсы мыйзамдарды жазды эле? Билсең айт, мен мүмкүн билбей атсам билип алайын десем, билбейм дейт. Анан мен бир мындай ойго келип калдым да. Бир лидерди мындай колдош үчүн аны өтө жакшы билиш керек. Анан анын жасаган иштерин, анын кандайдыр бир депутат болсо мыйзам жазыш керек, жазган мыйзамдарын. Анан эчтемени билбей туруп эле кандай бул колдодум деп кетип атат. Менимче жаштардын көбү ошондой ойлонуп атат окшойт. Же ошо лидердин элге берген убадалары ал аткарылабы, аткарылбайбы? Ушул аткарылбай турган, бирок элдер жүрөгүндө ойлоп турган бир максаттарды, ойлорду айтсаң, анан элдер ошо ынанып кетет окшойт деп атам да. Менимче бул туура эмес болуш керек да. Эгер лидер кандайдыр бир убаданы берсе, ал аткарыла турган убаданы бериш керек да, ошо сөзүнө жооп бериш керек. Ал эми аткарылбай турган бир жеңил убадаларды бериш оңой эле. Эртең кантип буга жооп берилет? Эртең бул аткарылбай калса кандай болот деген суроону бүгүн коюш керек да. Ошон үчүн туура тандагыла. Кимди тандасаңар ошону шайлагыла. Кырылышып, жаман сөз айтканды токтотуш керек. Бул жакшылыкка алып келбейт. Жөн эле тандагыла дагы барып шайлагыла. Кимди шайлап, эл көп шайласа, ошол өтсүн дагы бүттү, калгандар, биз утулуп калган экенбиз деш керек дагы. Ошондой бир маданиятка жетишибиз керек да бизчи. Мен ошону каалайт элем балдарга. Рахмат агай. Убактыбыз чектөлүү болгондуктан берүүбүз соңуна жетип калды. Чакыруу сунушубузду четке какпай, алгачкы коногубуз болуп келип, кызыктуу маек куруп бергениңизге сизге чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен чындыктын кырдаал берүүсү алгачкы көрсөтүүсүн аяктайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.